Бишкекте чөө өтмөктөн өтүп бараткан аялды спринтер учура сүзгөн. Ал аял 2-3 жолу айланып түшкөнүн көрүүгө болот. Айланма жолдогу жол кырсыктан 21 жаштагы айдоочу ошол жерден мерт кеткен. Түркияда кайрадан өтө каттуу жер силкинүү болду. Анда жаракат алган жана каза болгондор бар. Бет капчан адамдар башыма таппанча такап, колумду кескиледи дейт 10 жашар бала. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан абардар болуп турасыздар. Жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жолдон өтүп бара жаткан аялды спринтер сүзүп кетти. Бишкекте жөө өтмөктөн өтүп бара жаткан аялды унаа сүзүп кеткен окуянын видеосу социалдык тармактарга тарады. Маалыматка караганда, жол кырсык 2-июнда саат 11:09 чамасында Ауезов көчөсүндө болгон. Бет капчан адамдар башыма тапанча такап, колумду кесишти дейт 10 жашар бала. Бет капчан адамдар колумду кесип кетишти деген баланын билдирүүсү жалган экени аныкталды. Бул тууралуу бүгүн 3-июнда Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгы билдирди. Маалым болгондой 2-июнда Сокулук районунун милиция бөлүмүнө белгисиз бет капчан адамдар баланын колун кескилеп кетишкени тууралуу кабар түшкөн. Бул факт райондук милиция бөлүмүндө каттоого алынган. Текшерүүдө Сокулук айылынын Келечек көчөсүндө 2014-жылы туулган өспүрүм камыш аралап ойноп жатып, кайчы менен камышты кесип жатканда колун жаракаттап алган аныкталган. Кан токтобогон үйүнө келип апасынан коркконунан бет капчан адамдар колумду кесип кетти деп жалган айткан. Өспүрүмдүн апасы 1990-жылы туулган жаран бул маалыматты тастыктап, эч кимге дооматы жоктугун билдирген жана арыз жазуудан баш тарткан. Учурда материалдар текшерүүдө. Иликтөө жыйынтыгы боюнча процесстик чечим кабыл алынат деп айтылат маалыматта. Туркиянын түштүгүндө жер титирөө болуп, бир адам каза тапты. 2-июнда Туркиянын Мугла облусунун Мармариш шаарында 5,8 баллга жеткен жер титирөө болду. Бул тууралуу өлкөнүн ички иштер министри Али Эрликая кабарлады. Маалыматка ылайык, жер титирөө аймактагы башка шаарларда да сезилди. Облустун губернаторунун координациясы менен өзгөчө кырдаалдар башкармалыгы жана тиешелүү мекемелердин кызматкерлери тарабынан кырдаал толук иликтенип жатат. Ички иштер министрлиги билдиргендей, турак жай жайгашкан имараттарда кыйроо болгон жок. Бирок Фетике шаарында 14 жаштагы Афранур Гүнлү аттуу кыз дүрбөлөңгө түшүүдөн улам ден соолугу начарлап ооруканага жеткирилген. Тилекке каршы дарыгерлердин бардык аракеттерине карабастан ал каза болду. Маркум Афранур Гүнлүнүн жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, жаракат алгандарды тез сакайып кетишүүн каалайбыз деп билдирди Али Эрликая. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Айланма жолдогу кырсыкта 21 жаштагы айдоочу жан берди. Бишкек Нарын Тооругарт айланма жолунда Токмок шаарына жакын жерде жеңил унаа менен жүк ташуучу унаа кагышып адам өмүрү кыйылды. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы боюнча жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей, 2025-жылдын 1-июнунда болжол менен саат 17:15 чамасында Бишкек Нарын Тооругарт унаа жолунун 83-чакырымында Chevrolet Spark үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу 2003-жылы туулган жаран батыштан чыгышты көздөй бара жатып, карама каршы тилкеде келе жаткан МАЗ үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаа менен кагышкан. Жол кырсыгынын кесепетинен Chevrolet Spark унаасынын айдоочусу Кемин райондук аймактык ооруканасында каза болгон. Ал эми жүргүнчүсү 1978-жылы туулган жаран Кемин райондук аймактык ооруканасына жаткырылган. Булак турмуш кежи. Үйдө жол тескөөчүлөр эс учун жоготкон жаранга жардам беришти. Чүй облустунун жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлери эс учун жоготкон жаранга жардам беришти. Бишкек Нарын Тооругарт айланма унаа жолунун 22-чакырымында кызматкерлер жол коопсуздугун камсыздап жаткан учурда эс учун жоготкон жаранды кызматтык унаага салып, ооруканага жеткиришти. Мына бек менен бар сөткө түшөм деп атпайсыздар айымдар. Ойлонуп көрсөңүздөр ал. Бекте азыр 20 жашта кыздар тегеректеп жүрсө, аны сен 45ке чыгып алып жанына туруп алсаң, сени түртөт да, конечно. Борончу Кудайбергенов: бектин жанында 20 жашар кыздар жүрсө, 45 жаштагыларды карамак белем.
Брончу Кудайбергеновдун сахнада айткан сөзү коомчулукта кызуу талкууга алынды. Ал белгилүү ырчы Бекборбиевге байланыштуу айтылган сындарга жооп берип, анын айланасындагы хейтке өз пикирин билдирген. Кудайбергеновдун сөзү боюнча Бекборбиевдин жанында жаш кыздар жүргөндө ал 45 жаштагы аялдарды карамак беле деген мааниде айтылган. Бул сөздөр коомчулукта ар түрдүү пикирлерди жаратты. Булак Сокол Медиа. Туркияда кыргыз жаранынын өз баласына зомбулук көрсөткөнү боюнча тергөө иштери башталды. Туркиянын Бодрум шаарында 29 жаштагы кыргыз жараны аял өзүнүн баласына зомбулук көрсөткөн үчүн тергөө иштери башталды. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар жазышууда. Маалыматка ылайык, баланын убактылуу камкордугу энесине ыйгарылган болчу. Бирок прокурордун көрсөтмөсү менен бала 34 жаштагы атасына өткөрүлүп берилди. Окуя 29 майда болгон. Стамбул шаарында жашаган жаран ажырашуу процесси жүрүп жаткан жолдошу менен жашаган Бодрумга келген. Бир нече күн ошол эле үйдө жашаган жубайлардын ортосунда уруштар болуп турганы айтылууда. Бул аралыкта алар баласына карата катуу жана агрессивдүү мамиле кылганы маалымдалган. 31 майда ал Бодрум райондук прокуратурасына кайрылып, аялына каршы арыз жазган. Өзүнүн көрсөтмөсүндө аялынын жүрүм-туруму акылга сыйбаган, баласын кээде тиштеп, уруп согуп жатканын билдирген. Ал кармалып сурак учурунда баланын колун тиштебегенин айткан, бирок анын бетине жана оозуна урганын мойнуна алган. Наристенин денесиндеги жаракаттар боюнча медициналык корутууда алынган. Прокурордун көрсөтмөсү менен аялдын акыл эс саламаттыгын аныктоо үчүн расмий медициналык корутунду даярдоо тапшырылды. Азыркы учурда тергөө иштери уланууда. Булак Суу Беркежи. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ошол балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым баары өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен котором дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ошондой болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушулга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем.